шайлоо демократиялык коомдун эң негизги инструменти. Себеби шайлоодо гана граждандар өз ниеттерин, өз пикирлерин туура, так, түз билдире алат. Ошондуктан бүгүнкү шайлоого баарыңыздар жапырт катышыңыздар, ар кимиңиздер, ар бир адамдын добушу бул Кыргызстандын келечегине чоң таасир этет деп ойлойбуз. Жарандык милдетимди аткарып чыктым. Буюрса шайлоо абдан жакшы өтүп атат. Маанайлар жакшы, тынч. Эң негизгиси аялдардын укуктарын коргоп берген талапкерлер келсе деп. Аялдарга каршы ошол зордук зомбулукка мыйзамдар көбүрөөк иштеп чыгылса деген талапкер. Мен буга чейин шайлоолорго катыша албай калчумун. Негизи башка жактарда же башка аялдарда жумуштарым менен кетип. Быйыл өзгөчөлүгү аралыктан кайсыл жерде болсоң дагы добуш бергенге мүмкүнчүлүк бар экен. Мага ошол жагы жакты. Негизи эле баарыңыздар кайсыл жерде болсоңуздар дагы мындай шайлоого активдүү катышууңуздарды сурайт элем. Биздин үй бүлөбүз албетте милдеттүү түрдө баарыбыз келип катышабыз. Бул айттым го, биздин балдарыбыз өзүбүз гана болбосо, балдарыбыздын келечеги үчүн биз шайлап берип Кыргызстанды колдошубуз керек. Biz дайым şu татыктууну тандайбыз деп келдик да. Себеп азыр бир пулга сатылып барганда жакшы иштей албайт экен ага. Бизге şu реальный закон чыгарып, өкмөттүн өсүгөп жардам бере турган депутаттар болуш керек. Туура. Кудай буюрса, ушу шайланып барган депутаттарыбыз эл үчүн жакшы кызматтарды кылып, элдин маселесин чечкен мыйзамдарды жазат деген тилегибиз бар. Кыргызстандын келечеги да бул. Ар бир адам шайлоого сөз катышуусу зарыл. Ар ким өзүнүн жүрөгүндөгү ошол татыктуу деген инсанды сөзсүз келип шайлап кетүү бул парыз деп эсептейм. Негизинен шайлоо жакшы өтсүн, тынч өтсүн. Бул өтө чоң иш деп ойлоймун. Себеби биздин элдин үнүн жеткирип, элдин талабын, элдин муктаждыгын чечип берет деген ойдобуз. Ар бир жаран өзүнүн тандоосун жүргүзүп, татыктуу депутаттарды шайлап берет деген ишеничтемин.